Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hurmatlı musulman bir tuğanım, bugünkü dağı savağımızda İbn Hajar al-Haytami rahimahullahu ta'ala'nın kitabının dağı savağımızda toluqtamakçыбыз. Bugün dağı bizge ayabay bir negizli bolğan temalarda alıp kelet. Bugünkü günde bizim жашообузда aybay zarıl bolğan. Köpçülüğüz bunu ibadat dep sanabay kalgan. Je bolbosa bunun günah ekendiginden korkpay kalgan. Köpçülüğüzün жүрөгүбүzгө кайдегерлик баскан дагы bir оор günелерди эскерип өтөт. Бул укукул валидайни, ата энеге ак болуштук. Ата эненин айтканын кылбай калыштык. Ата эне менен тең айтышып söz талашып калыштык. Ата энени бакпай коюу, ата эненин көңүлүн орутуу, ата энеге кызмат кылбай коюу, мына ушул тууралуу бүгүн алып келмекчи. Бул темага кирелектен алдым мен дагы бир нерсени эскертип коеюн. Албетте бул ата энеге ак болуу тууралуу, ата энеге жакшылык кылуу тууралуу бизден мурунку аалымдарыбыз жана бүгүнкү күндө дагы устаздарыбыз бул тууралуу аябай көп сабактар өтүшкөн. Мына ошондой болсо дагы биз дагы өзүбүздүн кичинекей болсо дагы үлүшүбүздү кошуп коюу максатында мына ушул темага токтолуп отурабыз. Албетте ата эне бизге жашоо берген. Түн уйкусун бөлүп бизди багып өстүргөн, бизге тарбия берем деп канча деген кыйынчылыктарды тарткан, биз үчүн аябай кымбат бул адамдар эсептелинет. Бул ата энеге кызмат кылуу, ата энеге жакшылык кылуу ислам дининде чоң ибадаттардын бири. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде өз сөзүндө "Вакада раббука алла та'буду илля iyyahu ва бил валидайни ихсана". Сенин Роббуң Аллах Таала жалгыз Аллах Таалага ибадат кылууга жана ата энеге жакшылык кылууга буйрук кылды деп Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде жалгыз өзүнө сыйынууга буйругандан кийин эле ата энеге жакшылык кылууну алып келген. Абдуллах ибн Аббас айтат: инсандын ибадаттары кабыл болбойт эгерде ата энесине жакшылык кылбай турган болсо дейт. Эгерде пенде ата энесине жакшылык кылбай намаз окуй турган болсо, орозо кармай турган болсо, алчылык кыла турган болсо, анын бир дагы кылган ибадаттары Аллах Тааланы ыраазы кыла албайт. Аллах Тааланы кубандыра албайт. Эртең кыямат күндө бейишке кирүүгө себеп боло албайт. Качан ата энесин ыраазы кылмайынча, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде мындай дейт: "Ридо Робби фи ридо валид". Аллах Тааланын ыраазычылыгы бул ата эненин ыраазычылыгына байланган дейт. "Ва сахту Робби фи сахти валид". Аллах Тааланын каары бул ата эненин каарына байланган дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, сен ата энеңдин ыраазычылыгын тапмайынча, сен ата энеңди кубандырмайынча, сен ата энеңдин жүзүнө күлкү тартууламайынча Аллах Тааланы ыраазы кыла албайсың. Аллах Тааланы кубандыра албайсың. Демек, биз Аллах Таалага ибадат кылгандан кийин эле дагы ата энеге жакшылык кылууга чоң маани беришибиз керек. Эми ата энеге жакшылык кылуу бул чоң ибадат дедик. İnsandın бул дүйнөдөгү өмүрүнө жана инсандын ырыскысына береке берет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисинде айтат: "Кимде ким өмүрүнүн узун болусун, ырыскысын кенен болусун каалай турган болсо" дейт, анда ал ата энесине жакшылык кылсын жана тууган уруктарын болгон мамилесин чындасын дейт. Башка бир хадисте да Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Вала язиду фил умури илля бир". Өмүрдү узата турган нерсе, өмүргө береке бере турган нерсе, убакытты берекелүү кыла турган нерсе бул ата энеге жакшылык кылуу деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат.
Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биздин өмүрүбүздө, ырыскыбызда береке болуусун каалай турган болсок, биздин жашообузда кубаныч, бактылуулук болуусун каалай турган болсок, анда биринчи биз ата-энебизге жакшылык кылышыбыз керек. Аларга кубаныч, күлкү тартуулашыбыз керек. Алардын көңүлүн оорутпашыбыз керек. Аларга кызмат кылышыбыз керек. Жана ошондой да, урматтуу мусулман бир тууганым, ата-энеге жакшылык кылуу бул ушундай улуу ибадат, сиздин күнөөлөрүңүздүн кечирилип кетүүсүнө себеп болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисинде bir kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ya Resulallah, ben öte çoğun günah jasap koydum. Fehelli min tavba. Bunu oşol günüme bana tavba var mı diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayrılıp gelgen gezde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem helleke min ul. Senin apan var mı diye çok berek. Şuna janan sahaba çok degende Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söz bulap fehelleke min khala. Senin payacın var mı diye. Şuna janan sahaba naam degende bir hadi. Ошол таяжыңа жакшылык кылганың сенин жанагы жасаган күнөө иштериңе өчүрүп кетет дейт. Ошол күнөө иштериңе кафарат болот дейт. Башка бир хадистерде Абдуллах ибн Аббас мына ушул бир кишиге кайтып келет. Мен адам өлтүрүп койдум. Мына ушул нерсеге тооба барбы дегенде Абдуллах ибн Аббас айтат дейт, сенин апаң тирүү дейт. Ошондо жок тирүү эмес дегенде фату илаллах азза ва жалла. Allah Taala көп тауба кылгының, Allah Taala көп ибадат кылгының деп ага ошентип бурайт. Анан жана киши кеткен кезде жанындагылар Абдулла Аббастан сурап, эмнеге ана сен биринчиде келген кезде ата апаң тирүү деп сурадым дейт. Ошондо айтат, мен Аллах Таалага эң жакын ата-энеге жакшылык кылуудан дагы өткөн ибадатты билбеймин дейт. Муну ошол күнөөсүнө кафарат боло турган эң улуу ибадат бул ата-энесине жакшылык кылуу болчу дейт. Demek, урматтуу мусулман бир тууганым, ата-энеге жакшылык кылуу биздин жашообузга береке алып келет экен. Биздин рызкыбызды кеңейт экен. Ошонун биргеликте эле биздин күнөөлөрүбүздү кечирилип кетүүсүнө себеп болот экен. Бул кандай гана чоң ибадат. Жана ошону эле дагы эң чоң нерсе бул кыямат күнүндө инсандын бейишке кирүүсүнө себепкер болот. Эгерде пенде ата-энесин наразылыгына турган болсо эртең кыямат күнү бейишке кире албайт. Жан берип аткан кезинде ал келмени айта албайт. Ал эми кимдеги ата-энесин жакшылык кыла турган болсо эртең кыямат күнү биринчилерден болуп бейишке кирет. Жана жан берип аткан кезинде өтө кооз жан берет. Бул тууралуу Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Дахалтул жанна ва сами'ату кираата" дейт. Мен бейишке кирдим дейт Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Кирген кезинде bir кыраат, bir үн угуп калдым дейт. Факульту ошол жерде периштеден сурадым. Мен хаза бул бейиште үн салып жыргап жүргөн ким деп сураганымда дейт. Харисат ибн Нуъман. Харис ибн Нуъман деген сахаба дейт. Ошондо Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Кадаликум бир ата-энеге жакшылык кылуунун сообу мына ушундай болот" дейт. Ва кана баррун би уммихи. Ал Харис ибн Нуъман деген сахаба бул ата-энесине аябай көп жакшылык кылган сахаба эле дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз ата-энеге жакшылык кылыштыгыбыз бул дүйнө жана акыретте куру кетпейт экен. Бизди бейишке жетелечүү амал экен. Бейиштен дагы өткөн жыргалчылык барбы? Эгерде биз бейишти каалай турган болсок, бүгүн ата-энебизге жакшылык кылып, бейиштин туткасын кармап калышыбыз керек. Эгер ата-энеңизди жоготкон болсоңуз, сиз бейиштин туткасын жоготтуңуз. Ата-энеңизди наразы кылган болсоңуз, бейиштин туткасынын ордуна сиз дозок туткасын кармайсыз. Пайгамбар салам айткандай, сенин ата-энең жаннатука ау нарука деген. Сенин бейишиң болот, же сенин дозогуң болот деген. Ата-энеңе жакшылык кыла турган болсоң, сеңа бейиш болот. Ата-энеңе жамандык кыла турган болсоң, аларга орой сүйлөй турган болсоң, алар карыган кезинде аларды кыйнай турган болсоң, карлар үйүнө таштап кете турган болсоң, алар тамак ашына карабай турган болсоң, аларга жардам бербей турган болсоң, анда сен дозок болот деген. Мына ушул инсандын жок болгондугу. Башка бир хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мунун тескериси ата-энеге ак болууга, ата-эне менен байланышты үзүп коюу, ата-энени карабай коюштуктун өтө оор күнөө экенин баяндап Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 7 түрдүү чоң күнөөлөрдөн сак болгула дейт.
ошолордун бири не дейт бул? Укукул валидейни. Ата-энеге ак болуштук. Ата-энени наразы кылыштык дейт. Башка бир хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Ла'аналлаху aqqa li validayhi. Ата-энесине ак болгон кишини Аллах Таала каргыштады дейт. Ата-энеңе ак болуп, ата-энеңи наразы кылып, ата-энеңдин көңүлүн орутуп, Аллах Таалага каргышында калба. Аллах Таала кимге каргыш айта турган болсо, жер бетиндеги бардык нерсе ошол адамга каргыш айтып турат. Жандуу болсун, жансыз болсун, булардын баары ошол нерсеге каргыш айтат. Бул курукта жашасын, же сууда жашасын, бардык нерсе ошол адамга каргыш айтат. Ата-энеңи наразы турган болсоң, ата-энеңдин каргышына ала турган болсоң, Аллах Тааланын каргышына кылган. Бул сенин жок болгондугуң. Өмүрүңдө береке болбойт, үй бүлөңдө бактылык болбойт. Эртең кабырда да газапка душар болосуң, кыямат күнү да сен дозокко душар болосуң. Жана ошондой эле Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ла'аналлаху ма саббабаху, ла'аналлаху ма сабба уммаху." Аллах Таала налат айтты, ким атасын сөккөн болсо, ким апасын сөккөн болсо дейт. Ата-энени сөгүштүк буякта турсун. Шариятыбызда ата-энеңе уф деген сөздү айтпа деген. Уф деген сөздү айтып, алардын көңүлүн оорутпагын деген. Уф деген сөздү айтыштык ата-энеге бул өзү өтө оор күнөө. Мындан сактаныш керек. Жана да урматтуу мусулман туганым, ата-энеге жакшылык кылуу бул Аллах жолунан жихад кылуудан дагы жогору турат. Пайгамбар салам бир киши келет: "Я Расулаллах, мен сени менен жихад кылууга чыксамбы деп келдим эле" дейт. Ошондо Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Сенин апаң тирүүбү?" дейт. "Ооба" деген эле. "Идхаб фалзамха, фа иннал жанната инда риджлайха." Баргының ошо апаңның ыраазычылыгын алгының, ошого кызмат кылгының албетте беш ошол апаңның кадамынын астында дейт. Демек, жихаддан дагы жогору турган амал экен. Жихад кылыштык кандай оор, согушка чыгыштык кандай оор, бирок ошодон дагы өткөн ибадат бул некен ата-энеге жакшылык кылуу экен. Пайгамбар саллаллаху хадистеринде Аллах Таала эң сүйкүмдүү амал кайсы деп сураган кезде, биринчи Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өз убагында окулган намаз деп туруп, экинчиде дейт бирру валидейни, ата-энеге жакшылык кылуу дейт. Андан кийин жихадты алып келет. Да урматтуу мусулман тууганым, сен ата-энеңе жакшылык кылыштың, бул өзүңдүн аялыңа, сенин досторуңа жакшылык кылуудан жогору турат. Аялыңа ушунчалык жагынасың, тынбай кызматын кыласың. Аны үчүн жаның берейин деп не көрөтүнү тытынасың. Бирок ата-энең ушундай кылдыңбы? Ата-энең бир кубандырып ага бир килограмм эт же бир продукт кылып берип койдуңбу? Албетте бул ата-энеңге кызмат кылуу, аялыңа кызмат кылуудан дагы, мына досторуңа жагынуудан дагы жогору турат. Досторуң менен чайканама жүрөсүң. Аптасына аш жейсиң, же айына аш жейсиң. Бирок ата-энеңди качан ошол жерге алып барып отургузуп аш жедирдиң? Өзүң досторуң менен, аялың менен ар жерге барып эс аласың. Тоодон тоого, курорттон курортко барып эс аласың. Жыргап досторуңа хакат деп. Бирок ата-энеңди качан ошол жерге алып барып көңүлүн алдың? Мына ушуларга кызмат кылыштыгынан дагы, мына ушуларга жагынышынан дагы ата-энең мындан дагы жогору турат. Айша энебиз Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Айюн насу азалу хаккан алал мар'ати. Аялдын үстүндө кимдин акысы эң улуу дейт. Ошондо Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям заужуха дейт. Күйөөсүнүн акысы дейт. Аялдын үстүндөгү эң улуу акы бул күйөөсүнүн акысы. Күйөөсүнүн ыраазычылыгын таба турган болсо, Аллахтан ыраазычылыгын табат. Күйөөсүнүн наразы боло турган болсо, ал аялдан Аллахтан наразы болот. Анан Айша эне сөзүн улап, "Фана риджал" дейт. Аны эркектердин үстүндөгү эң акылуу адам ким дегенде дейт Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, дейт. Эркектин үстүндөгү эң акылуу адам бул анын апасы дейт. Сенин апаң барлык досторуңан дагы, туугандарыңан дагы, сенин кызматыңа, сенин жакшылыгыңа эң акылуу адам мына ошол. Жана дагы бул ажылык кылуудан дагы жогору турат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол кабырына барып зиярат кылуудан дагы жогору турат. Ошол жака сен өзүң баргандын алдын биринчи апаңды алып барышың керек. Жана ошондой эле ушул ажылыкка барбай, ажылыктан ата-энесинин кызматын жогору койгон сахабалар болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга зиярат кылуудан келүүдөн ата-энесине кызмат кылып, ошол менен тосулуп калгандар дагы, ошол менен алек болуп калган дагы сахабалар болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол Уайсил Корани деген болгон.
Ким ошого жолуккан болсо, ошонун дуасын алып калсын деген. Анын дуасы кайтарылбайт деген. Анын кылган кызматы кандай эле? Ал пайгамбар саллаллаху алейхи келип жолугудан ал апасы карып калган эле. Ошол апасына кызмат кылып, ошол нерсе тосуп турган эле. Пайгамбар саллаллаху ошону айткан. Ким Уайс бин Куранга жолугуп калган болсо, ошонун дуасын алып калсын деген. Умар разияллаху анху ушуну 3 жыл күткөн. Акырында жолуккан. Жолугуп бир дуасын алып, ошол бойдон Уайс бин Куран жок болуп кеткен. Демек, урматтуу мусулман биттигонум, бул атенеге жакшылык кылуу, мына ушундай орду бийик, чоң ибадаттардан экен. Ал эми тескериси атенеге ак болуштук, алар менен сөз талаштык, аларды наразы кылыштык, аларды какшатыштык. Мындан да өткөн оор күнөө жок. Аллах Таала ширик кошуудан кийин эле атенеге ак болуп, мына ушул күнөө турат. Биз мындан сак болуш керек экен, этият болуш керек экен. Албетте атене тууралуу сөз кыла турган болсок, сөзүбүз аябай узарат. Мына ушун менен чектенебиз. Аллах Таала барыбызга пайдалуу илим берген болсун. Аллах Таала кыямат күнүндө атенебизди ыраазы кылып, баарыбызды атенебиздин бир туугандарыбыз менен бейиште бирге отуруу насип кылган болсун. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям менен чогуу. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.